Түрксойдун 30 жылдыгына арналган Алматыдагы гала-концерт жыйынтыкталды. Гала-концертке 500-кө жакын бардык түрк өлкөлөрүнөн келген искусство чеберлери катышты. Салтанаттын руханий өзөгү түрк дүйнөсүнүн биримдиги, ынтымагы, достугу, бай маданияты, көнөрбөс мурасы жана ыр бийлер болду. Биз биргебиз деген урандын алдында өткөн өнөр майрамы күч биримдикте экенин, ата-бабалардан калган улуу мурас экендигин таңазалады. Концертке Азербайжандан, Кыргызстандан, Өзбекстандан, Түркиядан, Түркмөнстандан, Саха-Якутиядан келген. Ошондой эле Казакстандын өнөрпоздору өз чеберчиликтерин көрсөттү. Соңунда Казакстандын эмгек сиңирген ишмери Мурат Ауызовго Түрксойдун алтын медалы, ал эми Түрксойдун башкы катчысы Султан Раевке жогорку достук ордени ыйгарылды. Салтанат Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин демилгеси жана колдоосу менен өттү. Эми кийинки салтанаттуу кече 13 июнда Борбор кала Бишкекте өтөт.